Командировкалап эле жүрсөк, жал жейип эле. Камчы кыдыр шайып келип кетиш керек беле. Акчаны алып туруп, бияка жумуша албайбыз. Кыргыз фильм сотко берип атат. Мундардын арасындагы эле тирешүүсү деп айтсак болот. Мындай коррупциялык элементтер ачыктан ачык көрүнөт. Сентябрда келдим, октябрда уже жазды, мени жумуштан алып, жана Руслан Машрафовду коюш керек деп. Акча бар, бул реконструкцияга эмес, же кандайдыр бир түрдө имараттарды өнүктүргөнгө эмес. Любительский кинолордун арасында жүрөт. Алардын деңгээли ошону түшүнө алат. Кыргыз фильм улуттук киностудиясы белгилүү актер Бакыт Мукулду сотко берди. Бул окуя кантип башталды, ага эмне себеп болду? Биз тараптардын пикирин угуп көрдүк, алдыда айтып беребиз, сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Июль айынын башында белгилүү актер, режиссер Бакыт Мукул Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйү каралбай калганын айтып чыккан. Ал кыргыз фильмдин жетекчилери жакшы иштебей жатканын айтып, видео жарыялаган. Кыргыз киносу өзү атат деп отчет беребиз, бирок мына акыбалдары мондай. Чыңгыз Айтматов кино үйү ушул. Мына мондай ишканаларыбыз бар. Мен бул жерге абзат сөзсүз эле камчы кыдыр шайып келип кетиш керек беле. Мына кебетеси. Мынакей. Бакыт Мукулдун айтымында январь айында режиссер Нурлан Абдыкадыров кыргыз фильмдин абалы тууралуу Маданият министрлигине арыз жазган. Ал аудиттик текшерүүнүн жыйынтыгында улуттук кыргыз фильм кинематография департаменти жана кыргыз сериал мекемесинде бир катар мыйзам бузуулар аныкталганын белгилеген. Актер материалдар УКМКга жөнөтүлгөнүн кошумчалаган. Ал ортодо улуттук кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси Акчолтой Бекболотов баш болгон топ Бакыт Мукулду сотко бергендиги тууралуу маалымат тарады. Ал эми 18 август Акчолтой Бекболотов кызматынан кол жууду. Биз Бекболотов менен байланыша алган жокпуз. Ага окуя тууралуу микрофон сунууга даярбыз. Бакыт Мукул Чекит медиага берген маегинде кыргыз фильмдин мурдагы жетекчилерин деле сынап келгенин билдирди. Анын айтымында бул тармакка кино жаатын дагы түшүнгөн, жетекчилик дагы сапатка ээ адам келиши керек. Дом кино ушу боюнча эле тура бербеш керек да негизи. Иштеш керек. Улам бир жетекчи келсе бир үмүттөнүп атабыз да, бир жетекчи келсе ушуну бир кыймылдатабы деп атабыз да. Мисалы үчүн кыргыз фильминде дагы андай жанагындай талкаланган жерлер көрдүңөр го, көргөн болсоңор керек. Даже азыркы биздин министрибиз бар, өзү бар, дем алыш күнү бар, кыдырып келиптир ошо кездерде. Улам бир жетекчи келсе, жаңылык күткүбүз келет да, ошо бирдеме кылабы десек, жок. Командировкалап эле жүрсөк, жал жейип элечи. Жалаң командировкага чыгышат булар. Командировкалар эмне иш кыларын деле билбейм, бирок секретаршалары менен чыгат. Аларды приказын көрсөттүм. Приказда минтип турат. Департамент кинонун директору барат Шоско Кытайга. Кыргыз фильмдин директору барат. Балантыкүн барат. Анан журналистка баланча журналистка барат дейт. Ал Бекболотов, Акчол Бекболотовдун секретаршасы. Адамалиевдин секретаршасы журналист болуп приказ чыгып, ошолор подружкаларын ичип алып барып келип атат. Анан кантип анан көрүп турасың да баарын. Бюджеттин эсебинен. Анан мен ушундан пайдаланып дагы айтышым керек. Бул Адамалиев менен Акчол Бекболотовдун ушу 5 жылдан бери канча командировка барганын текшериш керек буларды. Булар тынбай эле барат, эмнеге барарын билбейсиң. Анан арыз жазган кишилердин арысын карап, ГКМБ менен Министерство культура чогулуп 5-6 кишини аудитке кошулуп эксперт комиссия болуп берсин деп бизге приказ чыгарып ошол жака жардам бергиле дегенде барганбыз дедик. Бирок ал жерден аудит менен чогуу отурган кортундусу мына турат, момча миллион жешкен жерде
Ал цифраларды эч ким өзгөртө албайт. Атайын ошол жерде текшерилген мынакей. Экинчиден, май айында 1-май прокуратурасы сунуштама берген Министерство культурага, министрине. Департамент кинонун директору Улан Адамалиевди, Кыргыз фильм киностудиясынын директору Акжол Бекболотовду, Кыргыз киностудиясынын главный редактору Назым Мендебаевди жумуштан алгыла. Иш козголгон турат. Буларда мындай коррупциялык элементтер ачыктан ачык көрүнүп атат деп прокуратура кат жөнөтүп атса, ага жооп бербей коюшту. Улан Адамалиев өзүнүн кесипкөй эместигин ушул жерден көрсөтөт. Себеби анын жумушу башка окууну бүткөн киши. Биякта атайын кыргыз фильминин кинолорунун премьерасы болуп атса, ага келип аны уюштуруп, аны премьера болуп атат деп даңазалагандын ордунда бири да жок, ошо Акжол Бекболотов экөө. Частный любительский кинолордун арасында жүрөт. Алардын деңгээли ошол, ошону түшүнө алат. Балекет болсо деле эмнеге келет, билбегенде эмнеге келем да. Ушулар келип алып кууратып атат. Жалаң ушу билбеген кадр маселеси асап болуп атат. Эчтеке билбейт, кинотарын, искусство тууралуу эчтеке билбейт, келип алып сага чоң болот да отуруп алчу. Жок, мен андай жетекчи болом дегенди бир да ойлонгон эмесмин, түшүмө да кирбейт ал. Мен чыгармачылык менен гана жүргөн адаммын. Көп ойлорум бар, кыргыз элине көбүрөөк нерсе жасайм деген ойлорум бар. Ошол менен гана жүрөм. Ал ким келет, ким кетет, эң жакшы кинону түшүнгөн киши келсин деген гана ойлорум бар. Булар профессионал болуш керек, самый главный, кинону түшүнгөн. Анан уят да. Канга барып отуруп алыптыр. Канда фестиваль жүрсө, кыргыз сериалын сатып, ал жерге сериал барууга болбойт, сериалды албайт аякта. Тем более сериалдын ошо технический жактары да туура келбейт аякачы. Звуктар туура келбейт. Ал форматты окубайт аяк. Анан билбеген ошо да Канга барып, ошол жерге барып сериал сатып отуруп алышып. Биз сураганыбыз эле ошо, бир кесипкөй адамды коюп бер бизге. Кесипкөй адам бер. Анан эле Кандидаттар барбы сизде ушул? Кандидаттар бар. Эмнеге жок экен? Сон даже мировой кинону талдаган балдар бар. Ал эми Маданият министрлигине караштуу кинематография департаментинин жетекчиси Улан Адамалиев бул кызматка 2024-жылдын сентябрь айында гана келгенин белгилеп, азыркы тапта Айтматов атындагы кино үйүн бузуп, кайра жаңыртууга багытталган иштер жүрүп жатканын белгиледи. Бул Бакыт Мукул бияка видео тартып кетпедиби? Могу биздин имараттарда. Эми бул имараттар кече эле мындай болуп калган жок да. Ошол эле Бакыт Мукул жана башка биздин аксакалдар жетектеген кинолорун киноиндустрия менен эле келаткан ушу имараттар болчу. Бул имараттар 30 жылдан бери эле ушинтип келатат. Бирок мен келгенден бери ушу Арген менен азыр биз бияка жаңы имарат тургузабыз деп аракет кылып атабыз. Ал үчүн бирок өкмөттөн көп керектүү кагаз документтерди алыш керек. Биринчиден бул сноско туура келет деген документтер, анан сейсмологический службадан документтер, анан мэриядан документтер, ошол документтерди азыр чогултуп атабыз. Бирок биздин пландарда ушул жака жаңы киноцентр куруу боюнча биз сунуш бергенбиз. Министрлик бизди колдоп атат. Ошондой жумушту биз кылып атабыз. Бирок ошону билбей же билип туруп эле анан ушу имараттарды көрсөтүп алып бул ушуга чейин жеткизсиңер деп айткан туура эмес да, менин оюмча. Анткени бул кече эле болгон эмес да. Биринчиден, экинчиден биз азыр мына могу 3 жылдан бери көп мамлекеттик имараттар жаңырып келатат, көрүп атасыңар. Бүт жерде эле жаңырып келатат, эми бизге деле очередь жетет да. Биз деле азыр ошого аракет кылып атабыз, жана документтерди, проекттерди даярдап атабыз. Биз
ошо законго чектелген укук менен ошо кыргыз фильм сотко берип атат. Анткени башкача болбойт экен. Биз канча жолу жолуктук алар менен, канча жолу сүйлөштүк. Бирок болбой эле алар кайра эле ай сайын кайра жаңы ошондой каттар жазып атат да ар кайсы мамлекеттерге. Сентябрда келдим, октябрда уже жазды, мени жумуштан алып, жана Руслан Машраповду коюш керек деп. Бир айдын ичинде өзүңөр кандай деп ойлойсуз? Ушу коррупционный схема даже же башка иштерди жасаса болобу? Бир айдын ичинде ушундай жыйынтык чыгарып, уже жумуштан алыш керек деп жазса болобу? Кандай деп ойлойсуз? Негизи ошол УКМК текшерди деп атпайбы? Текшерди. Азыр ошо текшерилди, анын процесси дагы эле болуп атат. Ага биз азыр комментарий бере албайбыз. Ошондой эле сот процесси дагы болуп атат, ага дагы комментарий бере албайбыз. Аны соттун чечими чыкканда гана биз комментарий бере алабыз да. Негизи департаментке жылына канча бөлүнөт бюджеттен? Ачык булактардан биз open бюджеттен тапкан жокпуз да бул. Анткени мындай ар кайсы жактан караганда ар кандай болот да. Например, общий эле бюджет миллиард сом бөлүндү деп айтат да. Бирок анын ичинде жана кинолорго 500 миллион бөлүнгөн, калгандары болсо ремонтко жана башка бөлүнгөн каражаттардын өзүнүн максаттары бар да, ошолорго бөлүнөт да. Мисал үчүн модернизация жана жаңыртуу кыргыз фильмге 980 миллион сом бөлүндү. Бирок ал дагы процесс бат эмес. Биринчи келип ошо территорияны текшерди, ошонун жана сейсмоустойчивостун текшерди. Азыр ошо госстрой ошол жанагы техзаданияны жана проектти жасаганга уже иштерди алып барып атат да. Ал бат эле болбойт, бул 2-3 жылга узара турган проект да, долбоор. Модернизацияга деген ал ошо жаңыртуу ремонтпу же болбосо сиз снос деп атпайсызбы? Снос болуп туруп эле толугу менен кайра жасаш керек деп атпайсызбы? Мындай, ал дагы туура сурап атасыңар, ал дагы өзүнчө жумуш да. Келип специалисттер, адистер карады. Кээ бир ошол жактагы турган жана имараттар сноско кетиш керек, кээ бирлери болсо ремонт болуш керек. Ошентип жарымысы снос болот, жарымысы ремонт болот. Бирок ошол жака снос болгон үйлөрдүн ордуна жаңы заманбап павильондор курулат. Ал павильондун ичинде жанагындай LED экрандар болот, жана заманбап звук болот. Dolby Atmos деген звук менен биз ошо биздин кинолорду жасаганга шарт түзүп беребиз да. Анткени мына могу картадан көргөндөй, биз азыр ушу 1 жылдын ичинде менин артымдагы картаны карасаңар, тиги кызыл точкалар булар Кыргызстандын кинолору кайсы өлкөгө прокат ачылып атат деген ушу знактар да. Биз азыр 6 өлкөгө прокат ачтык кыргыз кинонун. Андан тышкары дагы 4 өлкө менен азыр сүйлөшүү болуп атат. Жылдын аягына чейин буюрса 10 өлкөгө кыргыз кинолорду чыгарабыз. Бакыт Мукул жана башка кишилер ошо ай сайын бизге ар кандай каттар жазат, УКМКга, прокуратура жана башкаларга. Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүнүн директору Арген Адил уулунун айтымында азыркы тапта тармакта реформалар жүргүзүлүүдө. Кыргызстанда эл аралык деңгээлде фестиваль жок болчу 30 жылдан бери. Ошол эл аралык стандартка жооп берген, эл аралык статуска ээ болгон фестивалды уюштуруу башкы бир максаттарыбыздан бири болчу. Фестивалдан тышкары ушул экинчи чоң миссиям бул бул территорияны, бул мекемени кандайдыр бир түрдө өнүктүрүү. Ошол бирок бул аябай мындай чоң процессти талап кылган нерсе. Бул бир күндө жасалбайт, бир айда жасалбайт. Акча бөлүнүп атат деп туруп, кээ бир адамдар доматтарын коюп атат да. Бирок бөлүнүп аткан акчалар бул реконструкцияга эмес, же кандайдыр бир түрдө имараттарды өнүктүргөнгө эмес, бул кино тартканга. Биз ал жактан акчаны алып туруп бияка жумшалбайбыз. Жалпысынан караганда бул жакта ошо муундардын арасындагы эле
тирешүүсү деп айтсак болот. Себеби ошол эле мундардын арасында сөзсүз түрдө иштешкен деле бар, иштешпеген деле бар. Ошол кызганат адамдар. Бусулган, талкаланган машинелерге булар жүрөт деп буларга бензин чыгарып акча алып иштешет. Бул машина жөнүндө эгерде кеп айта турган болсок, бул Mercedes-Benz 200 маркадагы үлгүсүндөгү унаа. Бул бүгүнкү күндө ошол Дом киного өткөрүлмөк, бирок акыр аягы Дом киного өткөрүлбөй калды. Себеби деген биз ошол Чүй кинодирекциясынан алмакпыз, бирок көрсө өткөзүү процедурасы өзү дагы фуги менен байланыштуу. Бул жөн эле тияка бияка өткөрө албайсың. Бул фуги карап берет. Фуги болсо ошо кааласа аукционго чыгарат, кааласа списанияга кетирет. Демек биякта ээлик кылган биз эмеспиз. Бул фуги бүгүнкү күндө бул боюнча процедуралар дагы өтүп атат. Себеби деген буга атайын фуги тарабынан, атайын гос органдардын тарабынан экспертизалар жүргүзүп, машина канчанчы жылкы чындыгында эле ошол абалы кандай, жүрөбү, мотору иштейби деген заключениялардын баары берилип туруп, анан биз фугиге өткөрүп беребиз. Фуги кааласа аукционго чыгат, кааласа списания кылат. Бирок толук бул унаа бүгүнкү күндө жүрбөйт, иштебейт. Иштебеген унаага бензин чыгара албайбыз, бул мүмкүн эмес. Негизи Бакыт Мукул деген ким? 60 жаштагы Бакыт Мукул чыгармачылык жолун Нарын облустук театрында баштап, андан кийин Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында уланткан. Кино тармагында 40ка жакын тасмада роль жаратып, режиссерлук жана сценарий жазуу багытында эмгектенген. Режиссер Дастан Жапар уулу менен биргеликте тарткан Атанын керези жана Акыркы көч тасмалары бир катар эл аралык фестивалдарда сыйлыкка ээ болгон. Ал эми Кыргызфильм киностудиясы мындан 74 жыл мурда 1941-жылы түптөлгөн. Бул аралыкта Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармалары экрандаштырылган. 1955-жылдан тарта 120дан ашык фильм тартылган. 2018-жылы жарык көргөн режиссер Темир Бирназаровдун Түнкү Кырсык аттуу чыгармасы эл аралык фестивалда А классын гран-присин алган. Киностудияга кинорежиссер Төлөмөш Океевдин ысымы ыйгарылган. 29 августта Бакыт Мукул УКМК төрагасына жана президентке кайрылуу жасап, укугун коргоп берүүнү өтүндү. Ал Кыргызстандын жараны катары окуя боюнча пикирин билдиргенин жана ал үчүн сот процесстеринде убара болбошун керектигин айтып чыкты. Бакыт Мукул айтып өткөн аудиттин жыйынтыгы тууралуу учурда УКМК расмий билдирүү тарата элек. Кыргызфильм менен белгилүү актёрдун тиреши эмне менен аяктайт? Пикир калтырып видео менен бөлүшүңүз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Асылзат болдум. Көрүшкөнчө.